Эфири узулан өрөт. Бүгүнкү темабызды дагы бир ирет кайталап өтөлү. Чыгармачылык деген темада кеп кылуудабыз. Ал эми дал ушул чыгармачылык чөйрөдө кыргыз киносуна өзүнүн чоң салымын кошуп келе жаткан агайыбыз Эрнст Абдыжапаров кинорежиссер бүгүн бизде Кутмандуу төрүбүздө. Саламатсызбы агай? Кутман таң. Иштериңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жакында гана мынакей маектешип отурганда кадр сыртында Москвадан келдим дедиңиз. Кандайдыр бир жаңылыгыңыз бардыр? Москвага бир кандай десем, азыр ал тасманын атын атабай кое тургула деп суранышты, бирок чынын айтканда актер катары бир сериалга тартылып келдим десем. Сиз актер катары. Бул жаңы бир жаңы, башкача бир жаңы. Тияктан ошо мигранттардын бир окуясы бар экен ошо сериалдын ичинде, ошонун бир үй бүлөнүн атасы катары. Ким билет, ТНТ каналынан көрүп каласыңар го, жылдын аягына чейин ошол эпизоддук роль болсо дагы ошондой бир барып, кандай десем, ошол жаатында дагы өзүмдү сынап келдим. Кайсы ролду аткардыңыз? Ошондо атасынын ролу. Атасынын. Жакшы, жаман? Атасы жаман болбойт да, жакшы. Эң сонун. Өзүңүз мынакей режиссер катары бир канча актерлорду сыныңыздан өткөрөсүз. Кино тасмага кастинг катары чакырганда, эми жеке өзүңүз айтып көрсөңүз, режиссер катары кандай актер экенсиз? Эми мыкты актер болсом керек, анткени бул жерде Кыргызстанга режиссер атайын келип, былтыр ошол атанын образына ылайыктуу кыргыздын биринчи кезекте актерлорду карап, анан ошол мен да анда-санда тартылып калам да, жолдоштор чакырганда, анан ошондон мени да чакырып көрүп, анан биздин кыргыздын актерлордун арасынан мени тандап кеткенине караганда жакшы эле болду. Айтсаңыз, биздин ушу кино жаатында Элина Абай кызыны, Асеманы сиз жылдыз кылдыңыз да. Демек бул режиссердун бул нерсеге салымы көп деп билем да. Сиз кантип ойлойсуз? Сизди ушинтип дагы мыкты кылыш үчүн эмне керек дагы? Кимди? Мениби? Актер катарда мыкты болуш үчүн. Режиссердун же актердун өзүнөнбү? Негизи бул болбой эле баягы кыргызда жакшы бир макал бар да. Кул жейм дейт куйрукту, бирок Кудайым билет буйрукту дейт. Анысы кандай ушундай учурлар болот. Ошол бирөөнү тарткым келет, же болбосо ал аябай суранат, ушул чуркайт, экөөбүз аракет кылабыз, бирок тартылбайт да. Мисалы ошол эле мисалы Камчы Сарыбаевди ала турган болсок, ал дагы бос салкындан мындайча айтканда аты чыгып жылдыз болуп кетти, жана бүктөп коем деген жери. Бирок ал кастингден өткөн эмес, бизге тартылмак эмес. Биз ошо тартып аткан учурда үйүнө барып калган экен, Аксайлык экен, Тоңдон. Анан баягы Сезбек экөө дос болгондуктан эле бизге аралашып калып, анан бир жанагы кой союп аткан жерине эле ошону бир эпизод кылып берип койгон. Бирок ошонун ичинде раматылык Каныбек Бекбатыров, мен өзүмдүн пикирим боюнча бул өтө зор актер болчу. Биз мисалы ошол эле өтүп кеткен Мукамбет Токтобаев сыңары, же болбосо Сүймөнкулов Чокморов сыяктуу, Муратбек Рыскылов сыяктуу эле даражасы өтө бийик актер болчу, бирок тилекке каршы ошо өзүнүн дараметин толугу менен чыгара албай калды. Анан биз ошол Айыл өкмөтүндө бир образ жараттык, Бос салкында жаратып, анан аябай чоң болчу образы. Анан ортодон азгырылып кетип, ошол ичип алган экен. Мен болсо ичип алган адамдарды зароо айдайм. Анан ошондой бир нарушение жасагандан анан маршрутка салып айдап ийип, колго ошол Камчы Сарыбаев тийип калып, анын уландысын жанагы аялы менен улам урушуп, анан эмеге чейин жайлоого чейин алып барып, анан Камчы Сарыбаев ошол ролду аткарып калып, анан негизи эле Айыл өкмөтүнөн Бос салкындан кийин көп актерлор жылдыз болуп кетти десем болот. Ошонун катарына мисалы Камчы Сарыбаев дагы ошол катарга кирип калган. Бирок мен чынын айтканда баштан баштап аны тартам же болбосо бир планда жок болчу. Ошондойлор дагы көп болот да. Ооба. Керек болсо ошол тасмадагы айтылган маек дагы бул күнгө чейин актуалдыгын жоготпойт. Мисалы үчүн эки дос же эки сүйүшкөн урушушкан ай болду, мүйүңөр бар урушкула деген сөз азыркы күнгө чейин аябай колдонулат. Ал эми сиз айтып калдыңыз, мынакей кокустуктан тартылып калган деп. Демек кокустук бул кокусунан эмес деген нерсеге ишенесиз. Эч качан кокус болбойт. Анткени эгерде адамдын бир туубаса, бир өнөрү болсо, чымыны болсо, ал бир жерден күтүп отуруп, бир жерден тээп чыгат да. Анан бирөөнүн чымыны болуп туруп,
бирок ошол кандайдыр бир балким көңүлү жоктур, балким ошол баягы далалаты болгон күндө дагы жолу жабыктыр. Ал кандайдыр бир мындай кандайдыр бир кесепеттерден ошол тартылбай калат, жол ачылбай калат. Кокустуктан болгон нерселер баары бир шедевр деп коет кээде. Аябай айтсаңыз, сиздин колуңуздагы миңдеген актерлор, актрисалар, режиссерлор тарбияланып чыккан. Миңдеген дебей эле коелу, жүздөгөн деп койсок болот. Жүздөгөн, дагы да жаңылыгыңыз бар экен. Бөлүшүп өтсөңүз. Биз жылда бул 2008-жылы, жок, жада калса 2008 эмес, айыл өкмөт башталганда эле мен ассистенттеримдин, ассистент ким болот? Мен режиссер болом деген балдар ассистент болуп келет. Мен өзүмдүн башыман өткөндө ошол 3 ассистентиме тең ошондой шарт бергем да, ошо пленка, ал кезде пленка болчу. Мына убакыт тапкыла, сценарий кылгыла, ошо биз айыл өкмөт тартып аткан учурда кыска метражку тартып алгыла деп ошол бирден пленка берип, убакыт берип, операторлорго тапшырма бергем. Үчөө тең тартып албай коюшкан, үчөө тең режиссер болгон жок аягында. Ал эми Боз салкын тасмасында мен ассистенттерим болуп, ошо Айбек Дайырбеков, азыр мына Дарагырынын, Тыштык Абылкасымов, Чолпонай Бөрөбаеваларга дагы ошондой шарт түзүп бергем. Мына бардыгын уже продюсерлер менен сүйлөштүм. Мүмкүнчүлүк алып эле ошол жерден эс алып аткан учурда кино тартып алгыла дегенден, анан ошол жерде мастер-класс ошол жерден баштагам. Үлгү көрсөтүп, үйрөтүп, актерлук кандай, анткени баары жаш болду да, 18-19 жаштагы жап-жаш балдар, кыздар кинону көп билишпейт. Анан ошол жерден анан мынтип ойнойт, тинтип ойнойт, момундай жерлери бар деп туруп, алдын ала мастер-класс өткөрүп, анан мындай съемкага чыкканбыз да. Ансыгандай ошол эле режиссерлукту дагы ошол жерден көрсөтүп, анан мына арасынан эң бүгүн сурулуп чыккан Айбек Дайырбеков болуп атат. Мына Дарагырын чыгарып өзүнчө фестивали бар, кинотеатр ачып жүргөн. Анан ошондон улам, анан 2008-жылы кой, мен мындай кино тартам дегендер көп экен, мен сценарийни жазат элем дегендер көп экен деп, анан 2008-жылы ошо бир жумалык мастер-класс ачып, мына эми 16-сынан 22-апрелге чейин уже 11-си болуп калды да. Колуман көп таланттуу балдар өттү. Бүгүнкү күндө эми баарын эстей да албайм, кээ бирөөнү тааныбай да калдым, бирок айтып келишти, ошо Дарагырында 15 менин бүтүрүүчүлөрүм ошол жерде группанын ичинде иштеп атышты деп. Эми арасында көп гримеру бар, оператору бар, монтажеру бар, продюсерлер бар, уюштуруучулары бар, бирок мыкты режиссерлор да чыкты, актерлор да чыкты десем болот. Агай, бүгүнкү темабызга кайрыла турган болсок, бүгүнкү темабыз чыгармачылык. Негизинен чыгармачылык адамдар көпчүлүк учурда өлкөнүн нукура баалуулуктарын даңазалап, аларды сактап келет жана көргөзүп келет. Чет элдиктерге мисалы үчүн сиз тарапта айта турган болсок, кино жаатында тасма аркылуу, ырчылар ыр аркылуу, акындар ырлары аркылуу дегендей, сиз үчүн чыгармачылык эмне? Бул чыгармачылык бул бир агым жаратуу, же болбосо бир кыймылга түрткү берүү, же болбосо өзү эле сөз эле айтып атпайбы, чыгармачылык чыгарат дейт, же болбосо жаратат дейт. Бул биз эми бизде ааламды баарыбызды Аалам Таалам, Алла Таалам жаратыптыр, ал ошону жараткан деп коебуз. Ошо жараткан сымал адам дагы Кудай сымал жашоодо өзүнүн дараметине жараша бир нерсени жаратыш керек. Мисалы эркек менен аял кошулуп алып бала жаратат. Бала жаралганда деме адамзат уланат. Ошол сыңары ар бир өзүнүн кесибине жараша жаратуучу болуш керек да. Мисалы саясатчы ал ошол жаңы нук, жаңы шарт, элге бир кызмат кылып, бир жаңы жол жаратышы керек. Ошол эле президентке тиешелүү, мисалы депутаттар ошо элге ыңгайлуу болуш үчүн мыйзам жаратыш керек. Бул жаратуучулук. Адам болгондон кийин адам жаратуучу болуш керек. Ал эми үлгү катары албетте биз баягы нан жаратпайбыз, же болбосо машина жаратпайбыз, же болбосо жол жаратпайбыз. Биз болсо адамдарга көңүл жаратабыз, тарбия жаратабыз, үлгү жаратабыз. Анан эң эле негизги биздин адамдын ички дүнүйөсүнө таандык адамгерчилик, бир кандай бир касиет, руханий байлыкты ошо элге жаратып, аларга ошол менен сугарып, бир кандайдын бир адамдык мамиле түзүлө турган, бир бакыт орной турган бир алака жаратабыз деп эсептейм. Ошол эле ырчылар, киночулар, театрга же болбосо кайсыл бир тармакта болбосун, искусствонун адамдары ошол бир кандайдыр бир маанай жаратат деп эсептейм да адамдарга. Жеке өзүңүз режиссер катары айтып өтсөңүз, дүйнө жүзүндө бир нече бир саатына деген, кечиресиз, бир күнүнө дегенде жок дегенде
ар бир өлкөдө бирден тасма жаралат. Ошолордун арасынан негизи эле сиз өзүңүз жеке көрүп чыккан тасмалардын арасынан кайсы тасманы бөлүп көрсөтөсүз? Жеке өзүңүзгө жаккан. Эми мен мынтип айтар элем, ар бир адам өзү жашоосунда, ар бир киночуда бир кандайдыр бир тасма чоң таасир эткен. Ошол таасир менен анан бир нук таап алган, өзүнүн жолун тапкан, өзүнүн ыкмасын тапкан. Анан ошол жол менен өзүнүн тасмасын ошол түрткүнүн арты менен анан кандайдыр бир деңгээлге жеткен деп койсок болот. Ошондой тасма мен үчүн албетте балалык кезде мен кино тартам деген бир көңүл кыргыздын киносунан, кыргыздын кереметинен жаралган. Бул албетте бул өзүнөн өзү түшүнүктүү. Бирок бир өзүнчө жол табуу, өзүнчө бир аалам, кино ааламын табуу бул мен үчүн Андрей Тарковскийдин «Сталкер» деген тасмасы болгон. Мен ал Андрей Тарковский ким экенин, бул «Сталкер» эмне экенин билбей эле студенттик кезде биз фантастикалык кино келиптир деп Ала Тоо кинотеатрда түртүшүп атып бир билет алып көргөнбүз. Бирок ошо көрүп атканда ушунчалык элге жакпай калыптыр. Эшиктер эки эшиктен ачылып, күн тийип аткан, жапжарык болгон, анан элдер анан биринен бири калдырат, эшик баягы отургучтарды таңкылдатып, эшикти кыйчылдатып чыгып атышты. Кино бүткүчөктү бир жанагы 100 кишинин, 150 кишинин ичинен бир 5-6 болбосо эле калдык да. Бирок мен ошонун баарын байкабай, жанагы экранга сүңүлгөн боюнча ошол дүйнөгө кирип кетип, ушунчалык рахат алдым. Анан ошол дем менен мен оюмча ошо бүгүнкү күнгө чейин жашап келатам. Мен тасмалардын баары ошол менен азыкталып атат деп ойлойм. Анан дагы бир кайталап коеюн, бул Андрей Тарковскийдин «Сталкер» деген тасмасы чоң таасир эткен. Сиз келечекте кандай бир кино жараткыңыз келет? Такыр тарта элексиз, бирок кыялыңызда бар. Эми кыялда албетте бар. Ал тасмага жана айткандай Кудай буйруйбу, буйрубайбы, аны келечек көрсөтөт, аны биз айта албайбыз, бирок ошондой албетте далаалат бар. Муну эми кыргызмын деген режиссер албетте бул көңүлүндө болуш керек, бул албетте Манас. Бирок аны кантип тартамын, качан тартамын, эмне себептен ошол аткарылат, аткарылабы, аткарылбайбы, аны биле албайм. Бирок ошол тасма менин өзүмдүн оюмча ошол тасма жаралгандан кийин дүйнө жүзү Манас дегенди тааныйт, кыргыз дегенди тааныйт. Анан ошондон кийин бир кыргыздын касиети бир өзгөчө бир дүйнөгө дүңгүрөйт деген ойдомун. Анан бул эми бир укмуш, бир кол жеткис, бир өзгөчө бир кыял. Анан буйруганын көрөбүз. Буйруса, негизинен процесс учурунда режиссер ар бир чекитти, ар бир турган буюмду баардыгына көз чаптырат дейт. Абдан оор процесс, жана жоопкерчиликтүү иштегендей. Сизге дал ошол кино тартуу учурундагы процесстин эң кыйыны кайсы учур? Эң кыйын учуру албетте жанагы болбой эле даярдыкта. Мен үчүн бул эң жооптуу, эң кыйын. Мисалы сценарий жазганда дагы, мисалы көп каражатты дагы талап кылбайт. Ошо ачка болсоң дагы бир нанды таап алып, отуруп алып жазып коесуң сценарийди. Ал өзүнүн чыгармачылык кыйынчылыгы, өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Ал болсо өзүң менен өзүң, ал өзүңдү кыйнап туруп аны жаздырасың. Ал эми жанагы даярдык деген ошо сценарийди киного ошо съемка ошол тартуу учуруна алып келүүнүн ортосу бул акча издемей өтө кыйын. Ошол эле топ топтомой, актер таптамай, анан топтомой, анан кийим тикмей, анан ошол жерге алып барып туруп баарын жайгаштыруу, ошонун каражаттын мындай түйшүгү жанагы бир кандайдыр бир чыгармачылык эмес, бир жанды кыйнай турган мындай иренжете турган көп нерселер бар да. Ошол эле болбой калат, тигилбей калат, элдер укпай калат. Анан ошонун баары даярдалып бүткөндөн кийин бул эми чынына жанагы чыгармачылык рахат ошондо башталат. Рахмат агай, таң эрте маек болуп бергениңизге. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Жакшы тасмаларды күтөбүз буюрса, эң башкысы оорубаңыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде сиздер менен коштошуу убакыттар келип жетти. Бүгүнкү темабыз чыгармачылык деп аталды. Ал эми кызматыңыздарда Асель Кадырбекова жана Белек Беркинбаев биз менен болуңуздар.